Жолдоштарға Карамак чек заставасынын өздүк курамы кызматтык батирлер салтанаттуу тапшырууга тизилди. Башкарма малыктын башчысы полковник Исмоналиев. Саламатсыңарбы жоокерлер? Саламат болуңуз. Жаңы турак жайга киришиңер менен куттуктаймын. Эркиндер. Бүгін 11 ноябрда Чоңалай районун Карамык чегара заставасында чегара кызматкерлерине арналган кызматтык батирлердин ачылыш азем болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышып кызматкерлерге батирлердин ачкычтарын тапшырды. Саламатсыздарбы, урматтуу жоокерлер, урматтуу ардагерлер жана жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары, урматтуу туруктуу жашаган эл журт, Карамык айылынын тургундары. Мына бүгүн биз ушул жерде Карамык жергесинде Чоңалай районунун Карамык айылында мына биздин Карамык өткөрүү пунктунун жанында чегарачыларыбызга жаңы үйлөрдү куруп бердик. Ушуларды тапшыруу аземинде турабыз. Мына айыл тургундары жакшы билет бул жерди. Ушул жерде кызмат кылгандар жакшы билет. Мурда кандай акыбалда эле, өзүңөр жакшы билесиңер. Кандай кыйналган шарттарда жашайт элеңер. 2 жылдан бери, 3 жылдан бери ушул жерге тынымсыз каттап отуруп, урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Нуркожоевичтин түздөн түз берген тапшырмасынын негизинде мына ушул жерде азыр бардык шарттар түзүлгөн, сонун заставабыз курулуп калды. Ушуга чейин келип, бул жерден мына бала бакчаны ачып кеттик эле. Балдарыбыз бала бакчаларда тарбияланып атса керек, Балдар барып атса керек. Иштеп атабы бала бакча? Айыл өкмөт. Жакшы иштеп атабы? Мына айыл тургундарынын балдарын дагы ушул жерге алгыла дедим эле. Айыл тургундарынын балдары да келип атабы ушул жерде? Чогуу ушул жашаш керек. Андан сырткары бул жердин үйлөрүн көрүп кеттик эле. Үйлөр өтө начар болчу, жашаган үйлөр. Ушул жерде иштеген биздин чегара кызматкерлеринин жашоо шарттары начар эле. Мына жаңы үй куруп бердик. Мындан ары эми Кудай буйрса кылган кызматыңарды так аткарып, мамлекеттин чегарасын так кайтарып, бала чака менен, үй бүлө менен жашаганга шарт түзүлүп калды. Ушуга чейин үй бүлө менен жашаганга, балдарды алып келгенге шарт жок, таза кыйналдыңар эле. Эми ойлоймун, ушуга чейин деле силер жакшы кызмат кылып келдиңер, чегараны кайтаруу боюнча. Мындан ары дагы чегараны эми так жана чегара тилкелерин мындай жооптуу кайтарууга өтөсүздөр деген ойдомун. Урматтуу аскер кызматкерлери, бул бир эле ушу Карамак заставасында ушул нерселер жасалып аткан жок. Бул мамлекетибиздин бардык жериндеги ушу чегара кызматтарына көрүлгөн чоң камкордук болуп атат. Жылда тыным жок. Жыл башынан баштап мына азыр жыл аякта баратат. Ар айда бардык заставаларда, чегара отрядтарында жана чегара постторуну жаңылоо боюнча жумуштар жүргүзүлүп жатат. Бул жерде биздин урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы аткаруудагы биздин жасаган жана биздин чегара кызматынын башчысы, директору мына генерал-майор Алимбаевдин эмгеги зор. Ошондуктан ушул эмгектерди эстен чыгарбастан силер дагы өзүңөрдүн функционалдык чегараны коргоо, чегараны сактоо милдеттериңерди так аткарасыңар деген ойдомун. Андан сырткары бул жерде негизинен контрактиктер болсо керек, жана эме жок бул жер, жалаң контрактиктер бул жер. Так точно. Так, значит, силер үй бүлөңөр бар, бардыңардан туурабы, көпчүлүгүңөрдүн үй бүлөңөр бар, бала чакаңар бар. То есть жанагыдай дедовщина андай мындай деген бул жерде жок болуш керек деп ойлоймун. Толук бойдон ал нерсе жок болуш керек деп ойлоймун. Эми алган айлык акыңарды көрүп атасыңар. Айлык акыны алып атсаңар керек. Айлык акылар кандай болуп калды? Жакшы эле болуп калдыбы? Айлык акыны дагы көтөргөнбүз. Эми негизинен силер бул жерде эле кызмат кылбайсыңар. Бул жерде кызмат кыласыңар. Анан башка жака чегаранын башка тилкелерине которуласыңар. Ошентип чегараны Кыргызстаныбыздын бардык тилкелерин кайтарууга өтөсүздөр. Ошону жасап келе жатасыздар. Ошондуктан силердин бир жерде туруктуу жашоого үйүңөр болуш үчүн, пенсияга чыкканда бир жерде жашап калыш үчүн
мына тагын деле ушу мамлекетибиздин башчыбыздын камкордугу негизинде үйлөр салынып атат. Бардык ар кимиңер ар түрдүү облустардан, аймактардан келген аскер кызматчыларсыңар. Мына Жалал Абадта, Ошто, Баткенде, Чүйдө, Бишкекте, Көлдө, Нарында, Таласта бардык жерде үйлөр салынып атат. Мына ошол үйлөрдөн, ипотекалык үйлөрдөн силер алууга укуктуусуңар. Кимиңердин үйүңөр жок болсо, кайсыл аймактан, кайсыл жерден үй алгыңар келсе, ошол жерге барып үй алууга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Ошону эстен чыгарып алгыла. Уктуңарбы? Ана кызмат кылып жүрө берип, үйдү эстен чыгарып коюп, эртең барсаңар үйүңөр жок, талаада калып кетпегиле экен. Азыртадан заявканы берип, азыртадан ошол үйүңөрдүн камкордугу үчүн камкордугун көргүлө экен. Генерал-майор Сатимов каякта жүрөт? Мына сизге дагы ушу биздин аскер кызматкерлердин алдында дагы бир тапшырма берип коеюн. Аскер кызматкерлерине ипотекалык квартираларды толук камсыз кылып бергиле экен. Жарайт. Жерлерде. Макулбу? Жарайт. Себеби булар кызмат дагы бир жолу кайталап коеюн, кызматты бүткөндөн кийин силер үйлүү болуп калышыңар керек. Алган айлыгыңар менен жүрө бербестен, айлыгыңарды тамак ашка жана башка кетирсеңер дагы үйлүү болуп калышыңар керек. Ошондуктан ушул камкордукту Кудай буйрса мамлекет көрө баштады. Андан сырткары эми чегарабыз Кудайга шүгүр азыр бүт бардык чегара биздин менен чегаралашып такталып турган мамлекеттер менен баары менен такталып бүттү. Кытай, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан бардык мамлекеттер менен биз чегара тилкелерин тактап бүттүк. Эми ошо чегара тилкелерин чегараны буздурбастан сактап эле турсаңар, коргоп ошону турсаңар болду. Карап турсаңар болду. Мурдагыдай талаш тартыш жерлер жок. Бул жер сеники, бул жер меники болуп, талаш тартыш болуп, жанагыдай куралдуу кагылыштарга чейин жетип, канчалаган биздин баатыр, тайманбаз чегара жигиттерибиз каза болуп кетти. Ушул чегараны сактаймын деп, кыргыз элин жерин сактайм деп, эми андай чоң кагылышуулар болбойт деген үмүттөмүн. Себеби талаша турган эч нерсе жок. Эми мындан ары биз ынтымакта, кайсы коңшулар менен болсо дагы ынтымакта ошо чегара тилкелерин коргоп турушубуз керек. Урматтуу чегарачылар, андан дагы ошол бардык эле чегара тилкелеринде биз куралдуу күчтөрдү, чегара кызматтарынын колдонгон куралдарыны, алардын саныны, куралдуу күчтөрүнүн то есть курал жарактардын колдонуу тартиптерин толук бойдон өзгөртүп атабыз. Ошонун негизинде мындан ары жанагы силердин колуңардагы оор курал жарактар, колдонуучу курал жарактар колдонулбайт. Оор техникалар колдонулбайт. Алардын бардыгын биз коңшулар менен чогуу сүйлөшүп алып атабыз. Силердин колуңарда колдоно турган жеңил гана курал жарактар болот. Мунун айтканын себеби кызматтын кайсыл бир деңгээлде жеңилдегенин айтып атам. Оор күндөр болду, кыйын күндөр болду, күнү түнү уктабастан өтө катаал күндөр болду. Бирок эми ушул кызматтын мындай жеңилдетилген тартибине өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул да болсо ошо сиздер менен биздин чогуу кызмат кылып, чогуу чуркап иштеп, акыркы 3-4 жылда иштеген ишибиздин натыйжасы болуп атат. Ушуга чейин эгемендик алгандан бери 30 жылдан бери чегараны тособуз, чегараны сактайбыз, жерибизди бербейбиз деп ызы чуу болуп, уруш талаш болуп эле келгенбиз. Эми мындай нары андай болбойт. Ошондуктан так уставдардын негизинде, мыйзамдардын негизинде жана командирлердин көрсөтмөсүнүн негизинде так жумушуңарды аткарасыңар деген ойдомун. Жана ошону талапты алдыңарга коямын. Ишиңерде ийгилик болсун, бүгүнкү алган үйүңөр куттуу болсун, үйүңөрдө көптөгөн жаш балдарыбыз төрөлүп, өсүп, жакшы тарбия ала турган куттуу үйлөрдөн болсун. Рахмат барыңыздар. Жолдоштарга капитан Атылбек батырмасын алууга келди. Прапорщик Хадилов Каныбек. Атамекенге кызмат кылам. Рахмат.
Gelingizler. Aksakal, geliniz. Ha, siz bilmeyeyim, siz çoğunsuz bu kişilersiniz, bu kişilerden biraz sakalınız var, siz açın. Gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxşılıklar olsun, ha? Oğlum, bana gelme oluyor. Adın kim? Arslan, sen? Orozbay, güreş olasın mı? Güreş çünkü. İyi. İyi. Katı uçak. Korkma, hiç neyse oldu. İyi. Vay malades. Bizim çevreslerinin badarı mı? Vay maladsın. Hoppa. Hala sen de bir çarpma çevirin. Hatta ekip olsun. Sen de bir çarpma. Ekip olsun. Bak şimdi mahsuslar var. Hadi. Yaxşı mı? Hadi. Yaxşı mı? Allah. Ha? Hadi kal. Öküm böyle. Akırda ne yapıyorsun? Ha. İyi. Koçka saç kura değil mi? Hala sen daha vur he. Kaç İyi mi? İyi, yarın ne yaptı? Gol. Kızıp gettiniz. Gol. Давай. Emimini vurdu. Kaçat kimi vurdu. Bak şurada. Ota. Давай. İyilik olsun. Ne oldu? Yaxşı oldu. Onlarda. Ой, отлично, конечно. Kontrakt. Sular geldi. Su lütfen ısık su. Kızarından su. Suyun özüm tutmadım. Tamam. İçici bu be. Yana bir katenin üstünde de şöyle. Kucaklıyoruz, kaykırıyoruz. Böyle olsun. Ondan sonra bu oturuyor. Kucak onu kapatıyor. Aksakal bulacak oturursanız siz. Abi bu aksakal otur. Otur. Evet. Gel. Daha kim var? Kirgiz bana usta olur. Boş kalmasın. Kirgiz bir yerde. Aksakal otur. Olmayayım. Ya Rabbim, şu bizde insanlardan işte Müslüman kadar şunday yaxşı aqdöwünün qardıjarılgan zamanға tuş qılgan Allah'ıma hesap yetkizmaqda olur mene şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e yübülösüge sahabalarına salamlar men salavatlar olsun. Allah'ım şu çegara kısmetgerlerine şunday yaxşı şartlar tüzüp bergen şunday Kamşılarında şahit okşaman düşün kişiye daha birinci patağını şu kişiye versem Allah'ım kaysiyet olsa şu kişinin başını barktı Allah'ım söylegende sözünü nartı kılgın Allah'ım martabasını egiz tilegeyin tegiz kılgın Allah'ım kara kıldı kalgardan kalıs kılgın Allah'ım oğru sırku arkanday kele turgan balalardan alыс kılgın Allah'ım işige tınçılıp beyhuçılıp bergin Allah'ım şu üylerge daha kömekteşken vardır Allah'ım tileklerge jetkizgin Allah'ım işige bardıga tınçılıp beyhuçılıp bergin Allah'ım bardığın şu algan üyünger kut bolsun şu jakşılık dünyü bolsun şunda önü veskule balalı çakalı algıla jakşı akıldı baldardı terbiyelep çıkargıla mekenimizde şu çegaramızda Oqtunun uğulvay baldardın külküsü bardın adın yüzüme de jılmayıldı. Allah'ım bardın adın nasip olgan olsun, tartılaman olsun. Eş nerseden kan bol bola. Bardın kanday maksat menen, kanday tilek menen jeşistener Allah talam tileğin erge jetkirsin. Zamanımız tınç olsun, eş nerseden kan bol bola. Rabbana taqabbalna inneke entes samiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Allahümme salli.
Айтқаныңыз келсін. Рахмат сізге, рахмат. Карамык чек ара заставасынын кызматкерлери буга чейин шарттары начар кызматтык үйлөрдө жашап келишкен. Азыр алар үчүн 2 кабаттуу 20 батирден турган заманбап кызматтык турак жай курулуп пайдаланууга берилди. Имараттын жер төлөсүндө спорт зал жайгашып, ал эми коросунда балдар ойночу аянча курулган. Бул үй 20 батирлүү квартира. Bunun içinden 2 bölmelüden 2, 1 bölmelüden 18. Бұл үй толугу менен бүткөрүлдү. Бұл үйдүн курулушу 2024-жылы башталган. Азыр күндө өзүңүздөр көргөндөй баардык шарттар менен бүткөрүлдү. Жаш балдар ойночу аянтчасы, спорт шарчасы, ошону менен биргеликте спорт залы менен толкун бүткөрүлдү. Бул кызматтык үй болгондугуна байланыштуу бул үйгө сырттан келген аскер кызматкерлерине берилет. Бул үй кайра бул жактан кеткенде үйлөрүн толукканды тапшырып, өткөрүп берип, кийинки келген аскер кызматкерине тапшырып берип, кеткенге милдеттендирилип берилүүдө үйлөр. Чек ара кызматкерлерине мамлекет тарабынан учурда тийиштүү деңгээлде көңүл бурулууда. Мунун негизинде чек арачылардан өз милдетине берилгендик жана жоопкерчилик менен кызмат өтөө талап кылынат. Түзүлгөн шарттар үчүн чек ара кызматкерлеринин үй бүлө мүчөлөрү да ыраазычылыктарын билдиришет. Жолдошумдун жумушуна байланыштуу биз ар кандай жерлерде жашап жүрдүк. Буга чейин Лейлекте жашадык. Лейлекте 4 жыл жашадык, батир үйлөрдө турдук. Шарты жок болду, шарты бар ар кандай үйлөргө өтүлдүк. Алайга келдик. Алайда жашаганга 3 ай болду. 2 балабыз бар азыр. Үй кандай экен аны? Бул Алайга келгенге чейин биз батир үйдө шарты жок жерде жашадык. Ысык суу, музак суу жок болчу. Эми типешен өзгө жаңы үй бүт тутат. Ушул жерде жашайбыз. Карамык чек ара заставасында ушундай жакшы иштер болуп атат. Ушул чек ара кызматында иштегендерге ушундай заманбап жакшы шарттары менен ушундай үйлөрдү салып берип атат. Бул эми Кыргызстаныбыздын эң бир булуң бурчунда болсо дагы мамлекетибиздин өнүгүп аткандыгы ушул жерлерге чейин жетип атат деп айтам да. Бул негизи эми президентибиз Садыр Жапаровдун жана генералыбыз Ташиевдин жүргүзгөн турук саясаттын негиздери деп ойлойм. Биз көрдүк, мына шарттар өтө жакшы экен. Карамык чек ара заставасындагы кызматтык батирлердин курулушу 2024-жылдын июль айында башталып, 2025 жылдын октябрь айында толук аяктаган. Имараттын курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган. Бизге ушул чоң үйдү салып бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Менин ушул жерде чек араны ата мекенде коргоп жүргөн ата энелериме бизге ушундай сонун шарттар менен үй салып бергениңизге терең ыраазычылык айтабыз. Рахмат кызым, рахмат. Акча жакшы өссө керек. Местный yapsın. Местный mi? Жакшы өссө керек. Bismillahirrahmanirrahim. Barçada ömrünüz uzun болуп жакшы жүргүлө. Денсаулык болуңуздар. Рахмат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион Чоңалай району. Колдон келиши аракетин иштеп атабыз. Рахмат. Денсаулык болуңуздар. Жакшы Балдардын шартын садик курдук, эми үй куруп бердик. Аз да болсо балдарга шарт түзүп калды. Айлыгын көтөрүп атабыз. Ушундай. мурунку сабакка караганда аябай жакшы. Рахмат. Тынч болуңуздар. Чек арабызды бүтүрүп алдык. Эми балдар кыжаат болбой, уруш-талаш болбой жакшы кызмат кылабыз. Рахмат сизге чоң рахмат. Рахмат, жакшы болуңуздар, тынч болуңуздар, Жакшы жүргүлө. Рахмат. Жакшы.